Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды оңуңуздар. Райымбек Матраимов каржы министрлигине 536 миллион сом которду. Каржы министрлигинин атайын эсебине мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 536 миллион сом которду. Бул тууралуу тиешелүү булактар билдирди. Маалыматтарга ылайык 17 ноябрга чейин Райымбек Матраимов 493 миллион сом, андан кийин 42 миллион сом которгон. Эскерте кетсек, Райымбек Матраимов УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан 20 октябрда кармалган. Ага 2016 жылдан бери бажы тармагында коррупциялык схема уюштурган деп айыпталууда. Матраимов коррупциялык иштерин мойнуна алып, мамлекеттик казынага 2 миллиард сом төлөп берерин билдирген. Анын 80 миллион сомун алдын ала которгон болчу. Ошто УКМКга 100дөн ашуун киши чогулуп, 6 милицияны бошотууну талап кылышууда. Ошто улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратынын алдында 21 ноябрь күнү 100дөн ашуун киши чогулуп, буга чейин облустук милициянын имаратында каза болгон жарандын өлүмүнө байланыштуу кармалган 6 милиция кызматкерин бошотууну талап кылышууда. 26 жаштагы адамдын өлүмүнө шектүү катары 19 ноябрда облустук милициянын 6 кызматкерин УКМК жазык кодексин кыйноо деген 140-беренеси негизинде кармап, тергөө абагына отургузган. Камчыбек Ташиевке үнүбүз жетип, акыйкат чечим чыгарып берсин деп талап коюп жатабыз. Жетекчилер кылмышкерлерге өздөрү жумшап, кайрадан колдоруна кишен салып, 6 жигитти камап койгон үчүн акыйкат чечимди талап кылып, тууган уруктары келди, деди чогулгандардын бири Айсалкын Сооронбаева. Сооронбаеванын маалыматында кармалган милиция кызматкерлеринин баш коргоо чарасы бүгүн каралат. Ноокат районунун тургуну Мухаммед Каныбек уулу карактоо үчүн шектүү катары кармалгандан кийин каза болгон. Анын туугандары Мухаммед милиция кызматкерлеринин кыйноосунан улам көз жумганын билдирип, прокуратурага жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетке бир нече жолу кайрылышкан. Ош облустук ички иштер башкармалыгы 16 октябрь күнү маркумдун жүрөгү кармап, тез жардамга барган учурда каза болгонун билдирген. Мирлан Бакировдун ордунда болсом асылып өлмөкмүн деди. Таксист менен жолдо келатып саясаттан кеп салыштык. Маектешим билимдүү, намыстуу жигит экен. Агартуу тармагында иштеп, бош убактысында элге кызмат көрсөткөнү жакты. Олуттуу кебин кыскача баяндайын. Мен алиги Мирлан Бакировдун жердеши, жакшы таанышы болом. Жаш кезинен эле кошоматчы, кызыкчылык менен жашаган бир байкуш болчу. Жалал-Абадта ар кайсы чоңго жагынуу менен жашап жүрчү. Майда кызматкер, анан калса сүткөрлүгүн кантесиң. 2010 жылы Бабановго жабышып, Республика партиясынын депутат болгон. Анын жакшылыгын көрдү да сатып кетти. Өнүгүү прогресске ирмешип 2015 жылы Бакыт Төрөбаевдин көчүгүнө кирип жүрүп, депутат, кийин вице-спикер болду. Бакытты да сыздатып басы берди. Атамбаев менен Жээнбековдун доорунда тряпкада эле пайдаланганы жалганбы? Өткөн парламенттик шайлоодо мекеним Кыргызстанга кирип кетиптир. Искендер Матраимовго кулдук уруп жүрүп жолун тапты да. Тилекке каршы Бакиров төңкөрүштөн кийин Садыр Жапаровдун колтугунан байыр алды. Келиндей кызмат кылды. Баарыбыз күбө болдук. Эми ушул саткын, чимкирик моралдык жагын ойлобой эле акыл үйрөтүп сүйлөп калат экен. Ооздон ары жара койсо, баардык сөзү жасалма, жалтак, деңгели жок бечара. Сойкудан айырмасы калдыбы? Катын болсо эчак жешилип тарпы чыкмак белем. Мен Мирландын ордунда болсом асылып өлмөкмүн. Ушул айткандарымды жазып коесузбу? Менин атымды атабай эле коюңуз деп суранды таксист. Атамекен партиясынын штабына белгисиз кишилер келип талап койгонун кабарланды. 21 ноябрда түштөн кийин Атамекен партиясынын Бишкектеги штабына белгисиз кишилер келип ызы-чуу салганын партия мүчөлөрү Азаттыкка кабарлашты. Штабты кайтарга отурган кызматкердин айтымында алар партия лидери Өмүрбек Текебаевдин жаңы сунушталып жаткан Конституциянын долбоорунун авторлорун Азаттыктын эфиринде сындаган үчүн кечирим сурашын талап кылышкан. Алар 15 мүнөттөй кыйкырып туруп тарап кетишкен. Штаб кызматкери Фейсбукка чыгарган видеодо айнек эшиктин сыртында бир канча адам турганын көрүүгө болот. Азырынча партиянын атынан бул окуяга байланыштуу расмий билдирүү таратыла элек. Атамекен социалисттик партиясы эгемен Кыргызстандын тарыхында эң алгач түзүлгөн партиялардын бири. 1992 жылдын декабрында каттоодон өтүп, төрайымы Камила Кененбаева болгон. 1994 жылдын ноябрындагы курултайда төрагалыкка Өмүрбек Текебаев бекитилген. Табылды Акеров, бул баш мыйзам Садыр Жапаровду кулатууга багытталгандай. Табылды мырза, жаңы бийлик сунуштаган конституция талкууга түшөр замат Бакиевдин юристтери жазган деген сөз айтыла баштады. Анын чындыгы барбы? Конституциянын долбоорун ким жазса да өтө сабатсыз адамдар болгон. Бул адамдар өздөрү жасап жаткан аракеттерине жооп бергиси келбейт. Себеби конституцияны жазган адам элден коркпой, жүзүн жашырбай, өзүнүн ким экенин ачык көрсөтүшү керек. Ал эми бул долбоорду жазган адамдар өмүр бою пастыкта, бирөөнүн көзүн карап оокат кылып келаткан, көрсөтмөсүн аткарган, өз
өлкөсүнөн корккон адамдар экени көрүнүп турат. Эгерде бул конституциянын долбоорун жазган адамдар өз аракеттерине жооп бере албаса, анда алар мыкты конституциянын долбоорун жазып, элинен жашынбай, сыймыктануу менен урматтуу элим, мен силерге жаңы конституциянын долбоорун жаздым. Менимче мыкты эле жазылды көрүнөт. Аны окуп, талкуу кылып көргүлөчү. Мен бардык мүмкүнчүлүгүмдү, күчүмдү, энергиямды жумшадым. Кем карчыны оңдоп, аны кабыл алалы. Бул биздин келечегибизди аныктаган мыкты документ деп айта алышмак. Жаңы жазылган конституциянын долбоору бизди Акаев, Бакиевтерди мезгилине кайтарып жатат. Өлкө президенттик башкарууга кабылып, аткаруу бийлиги толук бойдон президенттин көзөмөлүндө эле калгандай. Премьер-министрдин жарытылуу дагы ыйгарым укугу жок. Президент өкмөттү, парламентти толук өз бийлигине баш ийдирип, өзү каалагандай башкара тургандыгы байкалууда. Эмнеге депутаттар үн катпай жатат? Балким парламент бул баш мыйзам менен атайлап Садыр Жапаровдун бийлигинин кулашын камсыз кылып жатабы, ошон үчүн унчукпай билмексем болуп отурушабы? Ушундай ойго да кептелип жатам. Коомчулукта октябрдагы толкундоолор ушундай конституцияны жаздыруу, ушундай башаламандыкты алып келүү үчүн болду беле деген кептер да көп айтыла баштады. 5 октябрда революция болгон жок, 5 октябрда төңкөрүш болду. Шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болгон 15 саясий партиянын митингге чыкканын пайдаланып, бийликти үчүнчү тарап басып алды. Коомдун алдыңкы күчтөрүнүн кысымынын негизинде бийлик чала була болсо да легитимдешкендей болду. Бирок бийликти толук бойдон бир колго топтоо узурпациялуу уланып жатат. Текебаевдин никтосу ким? Текебаевдин вы никто дегенне түшүнө бербей чачалагандар элди айты деп каны кызуу жаштарды тукурган чыгымчылар көбөйдү. Алар муну саясий күрөштө пайдаланып, оппонентти жаманатты кылууга жан үрөөдү. Мындай пикирин жаңы саясатчылардын катарын толуктаган Айданбек Акманов өзүнүн социалдык тармагына жазып чыкты. Ага кошумча Текебаевдин вы никто деген сөзүн конституцияга кимдер өзгөртүү киргизе алат деген контексттен гана караш керек жана кабылдаш керек. Мына ушул үңүттөн алганда конституцияга кимдер өзгөртүү киргизе алат? Президенттин милдетин аткаруучу киргизе алабы? Президенттин аппаратына юридика бөлүм башчысы киргизе алабы? Булардын бирөөсүнө дагы андай укук берилген эмес. Ошондуктан алар бул маселеде никто болуп жатат. Ошон үчүн Текебаев аларды вы никто деди. Конституцияга кимдер өзгөртүү киргизе алары Конституциянын 114 беренесинде жазылган. Агалай конституцияга өзгөртүү киргизүүнү 300 000 адамдын колу менен же көпчүлүк депутаттар сунуштап, 120 депутаттан 80 же жогорку кеңештин депутаттарынын 2/3 референдумга алып чыгалат. Анын референдумда калк чактырса, ал кабыл алынат. Азыркы кезде болсо 300 000 адамдын колу жыйналган жок. Референдум жана конституцияга өзгөртүү киргизүүнү жактаган депутаттар 80 болду деп жарыяланды. Бирок бир топ депутаттар демилгечи болбогонун билдиришти. Демек 80 депутат жок. Анын үстүнө 5 жылдык мөөнөттү бүткөн жогорку кеңештин азыркы чакырылыштагы депутаттарынын өзгөчө маанилүү маселе болгон конституцияга өзгөртүү киргизүүгө моралдык да юридикалык да укугу жок болуп турат. Муну жергиликтүү юристтер, аттуу баштуу саясатчылар, жөн гана конституцияны окуган жарандар өтө көп жолу эскертти. Соңунда Венеция комиссиясы да эскертти. Ошондуктан конституцияга өзгөртүү киргизүү азыркы шартта мүмкүн эмес. Ал жогорку кеңешке жаңы шайлоодон кийин гана мүмкүн деп жазат Айданбек Акматов. Бектур Асанов, Садыр Жапаров шайлоого барбасын. Бул тууралуу Бектур Асанов Конституция боюнча өткөн тегерек жыйында билдирди. Соттулууңар бар экен деп бизди шайлоого катыштыруудан баш тартышты. Ооба, жакында биздин сотубуз болот. Бирок ал сотто бизди актабаса же шайлоого катыштырбас үчүн жылдырып коюшса, анда биз кургак-ачыкчылык жарыялайбыз. Бул боюнча бизде тажрыйба бар. Түрмөдө жатканда 17 күн ачык-ачылык кармаганбыз. Садырдын кылмыш ишинде чын эле кылмыш бар. Иниси чындап тапшырма берген жээндерине. Мен бир тууган жээн менен камерада кошо жаткам. Билбейм, Садырдын күнөөсүн аныкташабы же жокпу. Ал эми бизде кылмыш иши жок. Чай ичип отуруп сүйлөшкөн сөздү эле жаздырып анан камап салышкан, деди ал. Келинчегимдин кыялын орундатып, Нурлан Насип Асель Кадырбекова менен шопинг кылган сүрөтүн жарыялады. Ырча Асель Кадырбекова жол кырсыгына кабылгандан бери коомчулуктун назарынан оолак болуп, күйөрмандар менен байланышты социалдык тармак аркылуу түзүп келген. Жакында эле алгачкы жолу жүзүн көрсөткөн Ырчайым Борбордогу дүкөндөрдүн биринде шопинг кылып жүргөн сүрөтүн жарыялады. Ал эми Ырчынын жолдошу Нурлан Насип экөөнүн чогуу түшкөн сүрөтүн социалдык тармактагы баракчасына жүктөп, келинчегимдин кыялын орундатып келдим. Кудайдын буйругу менен акырындан жакшы болуп келе деп билдирүүсүн калтырган. Таттуу түгөйлөрдүн мурдагыдай жетелешип, коомдук жайларга чогуу барганы көпчүлүктүн кубануусун, суктануусун жаратты. 26 июнда Бишкектеги Медеров жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде Toyota Camry менен Honda Odyssey автоунаалары кагылышкан. Анын кесепетинен Toyota Camry унаасында рулда бараткан Асель Кадырбекова катуу жаракат алган. Ал эми Honda Odyssey унаасынын айдоочусуна кылмыш иши козголуп, убактылуу 1 айга камакка алынган. Кийинчерээк Асель Кадырбекованын үй бүлөсү жол кырсыгына күнөөлүү айдоочунун кечиргенин, тосмо арыз жазганы маалымдалган.